Саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Жалпыңыздарга сагынычтуу салам айткан мен кызыңар Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктурууда дагы эң сонун пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Жана сөзсүз түрдө төрүбүздө коногубуз бар, эксперт мырза конокто. Эгерде кененирээк тааныша турган болсок, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Иштериңиз кандай? Жакшы жетип алдыңызбы бул жакка? Жакшы, рахмат. Үшүбөй элесизби, ысыбай элесизби? Жок, баары абдан сонун. Негизгиси баары жакшы болсо кубанычтабыз. Неге эле кыргыз эч качан жаман деп айтпайбыз, жакшы деп үмүттөнүп атып эле аягында чын эле жакшы болот баары. Буюрса, баары жакшы. Абдан кубанычтабыз. Бүгүн жугуштуу ооруларды алдын алуу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Тилекке каршы акыркы учурда оорунун түрү көбөйүп, оорулар дагы көбөйүп, айтор оору каптап келе жаткан сыяктуу эмеспи? Кайсы жакка барба, коомдук кайсы гана жайда болбо, сөзсүз түрдө сактанып, ким биякта жүрдү экен, же ким бул жерде жатты болду экен, ким менин алдымда болду экен деп ойлонуп сактанып келебиз. Дал ушул жугуштуу ооруларды профилактикалоо же болбосо алдын алуу тууралуу сөз кылсак. Сөз сизде. Рахмат, Айнура. Сиз туура айттыңыз. Азыр акыркы мезгилде ушундай инфекциялык оорулар аябай көбөйдү. Ал баардык жерде көбөйдү. Баардык жерден жуктуруп алабыз деп коркуп жашап калдык го. Ошого эми инфекциялык ооруларды алдын алуу деп бул эки сөз менен айтып кетиш бул аздык кылат. Бул үчүн көптөгөн убакыт керек деп ойлойм. Ошого бир эки сөз менен айтсак, инфекциялык ооруларды жуктуруп албаш үчүн бул инфекциялар оорулар деген эмне? Бул адамга какой-то бир инфекциялык оору жугуп, ошонун негизинде сол адам ооруп калган, инфекциялык. Негизи эле өзү ушул инфекция деген сөз, демек бул жугуштуу деген бир коопту жаратат, Туура айтасыз. Кооптонуу. Ооба. Эми инфекциялык оорулардын түрү аябай көп. Буларды профилактика деп бир-эки эле сөз менен же бир-эки эле жумуштарды кеңеш менен айтканга бул өтө аздык кылат. Бирок ошентсе дагы ошол 5 мүнөттө бир эң эле негизгилерин бергенге аракет кылам. Инфекциялык оорулар жугуп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Жанагы айткандай инфекциялык оорулардын түрү аябай көп. Биринчиден адамга жугуп кандай маалда инфекциялык оорулар жугат? Көп эле инфекциялык микробтор, бактериялар алдам жүрчү жерлерде болот да. Алар биз ошол эле түшкөн автобустарда, коомдук жайларда, кино, театр жана бала бакчадан баштап баардык эле жерде болот. Качан адам ооруп калат, жуктуруп алат? Качан адамдын иммунитети азайып, адамдын иммунитети азайган маалда, төмөн түшүп кеткен маалда адамга ошол инфекциялык оору жугуп калышы мүмкүн да. Ошого адам ооруп калбайын, инфекциялык микробторду жуктуруп албайын десе, биринчи кезекте өзүн дени сак алып жүрөм десе, сөзсүз түрдө биринчи кезекте адам ден соолугун чыңдап деген эмне? Эртең менен жок дегенде бир 10-15 мүнөт зарядка или сыртка чыгып жүгүрүү, физикалык жанагы упражнениялар жасоо, көнүгүүлөрдү жасоо, колдон келсе чылым чекпөө, жаман адаттарды калтыруу, ошондой жанагы здоровый образ жизни дейбизби? Ошондой алып жүрүш керек да. Анан мындан башка инфекциялык оорулар качан жугат? Бул кан менен жугуучу оорулар бар, же бир баня, саунага барып бир оорулуу адам колдонгон шаймандарды колдонгондо жугуп калышы мүмкүн. Мындай маалда эмне кылышыбыз керек? Бул инфекциялык ооруларды жуктуруп алыш үчүн, алдын алыш үчүн биринчи кезекте барган ошол эле сулуулук салонуна болобу, ошол эле баняга баргандагы же бассейнге баргандагы колдон келсе өздүк каражаттарды кошо алып барыш керек да. Ошол эле тапочка, ошол эле сүлгү, бассейнге барганда суунун тазалыгы тазаланып турабы, дезинфекция болуп турабы, ошону сурап, суунун сапаты кандай, анга кызыгып дегендей
медициналык ооруканаларга барганда жанагы колдонулуп аткан медициналык инструменттер өз маалында жууп тазаланабы, дезинфекцияланабы, стерилизация болуп турабы, ошолор жөнүндө сурап койсок бул ашык болбойт эле деп ойлойм. Андан башка өзүбүздү адам мындай коомдук жайларда жуктуруп албаш үчүн бир элементардык, санитардык нормаларды жана талаптарды сакташыбыз керек да. Жакшы. Демек, эгерде сен коомдо жүргөндөн кийин кайсы бир ооруларды жуктуруп алгың келбесе, эң алгач өзүңдүн жашоо образыңды, туура жашоо образын алып жүргөнгө аракет кылып, иммунитетиңди чыңдашың керек. Сөзсүз түрдө. Жана экинчи кезекте арга жоктон болуп калган учурлар болсо, мисалы сулуулук салондору, ооруканаларга барсаң, анда ал жакта сени карай турган шаймандар текшерилгенби, баары тең дезинфекцияланганбы, ошол нерсеге көңүл буруп жүрүү жакшы. Стерилизация болгонбу? Мисалы дагы башка дагы бирөө жанагы инфекциялык микробдор, ошол оорулар жеген тамак аштан жугуп атпайбы? Ошолорду колдоноордон мурун, адам жештен мурун сөзсүз түрдө жууш керек, тазалаш керек. Мисалы жер жемиштерди жеп атпайбыз. Ошолорду келгенде балдарга өзүбүз жеерден мурун сөзсүз түрдө жууп, тазалап анан жеш керек. Жакшы. Демек, сактансаң сактармын деген демекчи, ден соолукту жакшынакай алып жүргүң келсе, демек дал ушул нерселерге көңүл бурган жакшы. Анан инфекциялык деген сөз эле, инфекция бул өзү жугуучу, адамдан адамга өтүүчү дегенди билдирет эмеспи? Бул азыркы учурда кеңири таралган гепатиттин түрлөрү А, Б, С, ВИЧ, СПИД, ар кандай тери оорулары, ар кандай митек курттар, айтор санап отурсаң үрөй учурат абдан көп алардын түрү. Мына ошондуктан алардан сактанам, балдарымды, жубайымды же ата энемди же бөбөктөрүмдү сактайм десек, майда чүйдөн нерселерге, бирок маанилүү нерселерге көңүл бурушубуз керек экен. Сизге терең ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү коногубуз Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович болду. Данияр Алимжанович, сизге келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык айтабыз. Элибиздин кызматында жүрө бериңиз, элибиздин батасын алып жүрө бериңиз. Оорубаңыз, денеңиз сак болсун. Рахмат, сиздер да оорубаңыздар. Чоң рахмат. Анан кайрылып тургула деп айтып койбойсуз баягында. Сөзсүз түрдө. Ал эми бардык көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга ийгилик каалайбыз, оорубаңыздар. Сактансаң сактармын дегичи, демекчи ден соолугуңузду карап, баалап, сактап жүрө бериңиз. Бар болуңуздар, достор.